Төрөлгөн балага күбөлүк алуу, башкача айтканда алгачкы мамлекеттик каттоо ата-энесинин жашаган жери же бала кайсыл төрөт үйүндө төрөлдү, ошол дарек боюнча жүргүзүлөт. Мында эң эле орчундуу көйгөйлөрдүн бири балага төрөт үйүнөн берилген тастыктаманы жоготуп алышып, күбөлүксүз калышат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мекендештериме кайрылгым келет. Документтерге абдан олуттуу, чоң жоопкерчилик менен мамиле жасашса, көңүл кош болушпаса, жоголгон документтерин калыбына келтирүү үчүн абдан көп убаракерчилик тартышат. Борборубуздагы 1 май райондук жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Оспанованын айтуусунда, жоопкерчиликсиз мамиледен улам өз убагында документ алынбай калат да, бала мектепке бараарда күбөлүк керек болуп, ал үчүн бир катар кошумча түйшүк убаракерчилик тартышат. Мына бул тастыктаманы жоготуп коюшат. Бул документти алыш үчүн кайра төрөт үйүнө барыш керек. А төрөт үйүнө баруудан мурда шаардагы бардык күбөлүк берген мекемелерден бизден бул бала туулгандыгы тууралуу күбөлүк алган эмес деген справка алуулары керек. Ансыз төрөт үйүнөн кайра баланын төрөлгөндүгү тууралуу тастыктама ала алышпайт. А бул тастыктама күбөлүк алууга бирден бир негиз болот. Эгерде бала башка өлкөдө төрөлсө, күбөлүк алуу үчүн дал ушул бала төрөлгөн жердеги төрөт үйүнөн берилген тастыктаманы бекем сактоо кажет. Ал тастыктама балага күбөлүк алууга негиз болуп берет. А эгер төрөт үйүнөн алган тастыктаманы жоготуп алышса, биз ошол өлкөдөгү тиешелүү мекемелерден сурамжылайбыз. Бирок көбүнчө алар өздөрүнүн байланыштары аркылуу төрөт үйүнөн берилген документти кайра алып келишет. Ар бир өлкөдө биздин элчилик бар эмеспи? Мындай учурда алар жакшы жардам беришет. Күбөлүк алганы ымыркайдын ата-энеси келе албаса, чоң атасы же чоң энеси, болбосо жакындары деле келсе болот. Саламатсыздар. Неберемдин күбөлүгүн алайын деп келдим эле. Келиңиз, документтерди көрсөтүңүз. 2 паспорт керек. Роддомдун справкасы. Неберемиздин күбөлүгү 5 кубик болсун. Рахмат. Бала төрөлгөндөн тартып, анын бардык документтерин так, толук алып жүрүү ата-эненин милдети. Бул үй бүлөгө жана балдарга мамлекет тарабынан каралган пособиелерди өз учурунда алууга шарт жаратат.